Президент мырза, коррупция боюнча эч кимдин иммунитети жана мөөнөтү болбош керек. Бирок ушуга карабастан 1998 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 14-токтомунун негизинде жер кодексин аттап өтүп, Бакаят айыл өкмөтүнө караштуу 306, 307, 206, 266, 268, 273, 293 контурдагы айдоо сууга жерлер жеңинчинен аукцион аркылуу жеке менчикке сатылып кеткенин маалымдайбыз. Бул деген былтыркы 11 гектар эмес, 134 гектарды түзөт. Аукцион өткөрүү тартиби одоно бузуу менен өтүп, буга ошол кезде айыл чарба министринин орун базары Кадыркулов Качкынбай Дандабаевичтин кызматтык абалы менен кыянаттык пайдаланган. Бир туугандарына, жакындарына район акиминин орун базары Доолбеков, Азейинкул Сагыналиевичтердин жеке менчик жерлерине айланган. Биз боюнча райондук сотто прокуратурага кайрылганбыз, бирок жыйынтык чыккан жок. Айла жок, бияка айтканга туура келди. Жалпы элдин бир гана талабы, биз миллиард сом сураган жокпуз. Өзүбүздүн жерибизди мамлекетке кайтарып бериңизди суранат элдер. Так, Молдобеков Тагай Бабаканович дейт, коррупцияга каршы эч кимдин иммунитети болбош керек дейт. Туура айтасыз, коррупцияга эч кимдин иммунитети жок. Илгери сатылып кеткен Бакаятадагы жерлерге көңүл бурсаңыз дейт, көңүл бургула тиешелүү органдар. Бала бакча куруп берсеңер дейт, көңүл бурабыз.